Тамерлан өзү көзү тирүүдө айтып кеткен. Ушул жерде эмне деп жазылып атат? Атасы жет атасын Тамерланга үйрөткөн экен да. Мынтип атат. Отец сказал мне: выслушай, запомни те наставления, которые я теперь дам деп. Биринчи, почитай, не забывай своих предков. Арбактарды сыйла деп атат да. Помни, что ты Тимур, сын Тарагая. Тарагай сын Эмира, Баргуль, Баргуль сын Илингыза, Илингыз сын Багадура, Багадур сын Анжал Нуяна, Анжал Нуян сын Сүйүнчү, Сүйүнчү сын Ирдемчи Барлас, Ирдемчи Барлас сын Качул Багадура, Качул Багадыр сын Түмөн хана деп атат. Түмөн ханга барып такалып атат да. Өзү айтып кеткен. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Биздин эмчи домчулар, кары картаңдар, аксакалдар, карыялар эмдегенде дайымата мындай деген сөздү айтышат. Бу менин колум эмес, бул түпкү атабыз Түмөн хандын колу дейт. Алар тарыхтан кабары жок. Бирок түпкү атабыз Түмөн хан деп аларды айтып атат да. Эл оозунда сакталбадыбы, туурабы? Эми мына Чыңгыз хандын балдары бирөөү жоочу. 8 кылымдын ичинде жучу болуп калды да. Жоочу, койчу, жоочу. Жоого мындай каршы турган деген мааниде. Бизде койчу, уйчу, жоочу деп айтышат да. Экинчи баласы Жаадай. Жаадай. Аны Чагатай болуп калды. Аны биз 8 кылымда өзгөрүлүп кеткен байкабайбыздан Чагатай болуп атабыз да. Бирок Чагатай хандыгынын Чагатай тили деген. Бул кыргыздын тили. Мен окудум. Кадимкүлө кыргыздын тили болуп турат да. Үчүнчү баласы Өгөөдөй. Аны Угедей деп жүрөт. Угедей деп жүрөт. Себеби бекем болсун, кайраттуу болсун. Найза кылычты курчуткан, жешилбеген, катуу деген мааниде Өгөөдөй деп. Өгөөдөй деп болот. Төртүнчү уулу туу көтөргөн уул болсун. Кенжеси Тулуй деп. Туул дейт. Тулуй болуп калды да. Кызыгы Ормон хандын баласы Үмөталы Ормондун көзү өткөндөн кийин бийлик жүргүзөт да. Ооба. Ушу архивди мен издеп отуруп таптым. Падышалык Россияга кат келиптир. Аны которгондо Умбет Галиядан келген деп архивде жүрөт. Анан мен бул 19-кылымда жат билем да. Анан 19-кылымда падышалык Россияга кайсы Умбет Галия кат жазды болду экен деп өзүмө суроо бердим. Көрсөм котормочу Үмөталыны Умбет Галия деп жазып койгон да. Көрбөйсүзбү? Өзү тиги котормочу татар. Ал Үмөталыны Умбет Галия деп койгон. Бир кылым өтө элек биз таппайбыз Үмөталыны. Тарыхый булактарда Умбет Галия болуп калды. Ишеналы дегенде Ишенгали деп жүрбөйбү? Ошондой бар. Демек, бир кылымда адамдын ысымдары ушундай өзгөрүлүп кетти. 8 кылымда кандай өзгөрүлдү?